Мен бул конок үйүн 2023-жылы апрель айында баштагам. Бул конок үйүн ачуунун себеби бизди Баткен мамлекеттик университетине санарип көндүмдөрү боюнча бир долбоор жарыяланып, ошол боюнча 2 күндүк семинар сабактар болду. Ошол жерден анан менде дагы бир идея пайда болду. Киреше табынын бир булагы катары кадимкидей люкс гостиница болбосо дагы өзүбүздүн жөнөкөй эле кыргыздын колориттерин сактоо менен конок үйүн ачсак боло тургандыгына мен ынандым жана Booking.com деген программасына катталдым. Жөнөкөй эле өзүбүздүн колдонуп жүргөн телефонубуз аркылуу эле буйртмаларды кабыл алабыз жана алар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондо 2 эле койканы жарыялаган болсом, бүгүнкү күндө пландарымда 8 койка, бөлмөлөр 2 кабаттуу кылып, ушу конок үйүн салып жатабыз. Бул санарип көндүмдөрү деген бүгүнкү күндүн талабы экен жана адамдын эмгегин жеңилдетет. Өзүңдүн өндүргөн продукт айыл жеринде өндүргөн же жасап жаткан ишиңдин сапатын жогорулатып, кирешени көбөйтүүнүн эң ыңгайлуу жолу. Анан жаштар дагы бизге караганда жаштары мындан да көбүрөөк иштеп, чет өлкөгө барбай туруп эле каражатын көбөйтсө боло тургандыгына жана өнүксө боло тургандыгына азыр санарип көндүмдөрү 21-кылым деген сөзгө чоң маани берип отурам. Бардык эле жаштагылар аракет кылса, киреше булагын көбөйтсө боло тургандыгына ишенем.